Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетине караштуу Жалал Абад колледжинин табигый техникалык бөлүмүнүн тигүү буюмдарын конструкциялоо, модельдөө жана технология адистигинин окутуучусу Омурбекова Эльвиранын кийимди модельдөө жана көркөм жасалгалоо предметинен видео сабагына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Бүгүнкү сабактын темасы юбкаларды модельдөө. Сабактын максаты юбканын негизги бычымынын түрлөрү менен таанышуу, ар кандай фасондогу юбкалар, түз фасондогу юбканын базалык чиймесинде кокеткалуу трапеция юбканы модельдөө. Бизге белгилүү болгондой, юбканын негизги бычымынын түрлөрү 3кө бөлүнөт. Конустук, түз формадагы жана кыйыктуу же клиндүү деп койсок болот. Конустук бычымдагы юбка сүрөттөлүшү. Түз фасондогу юбканын бычымы, кыйыктуу юбканын бычымы. Бир гана кыйыгына конструкция түзүлөт. Күнүмдүк жашоо тиричиликте биз ар кандай юбкаларды кийип жүрөбүз. Бардыгынын аталыштары бар. Мисалы, юбка карандаш, юбка тюльпан, юбка бочонок, юбка колокол, юбка клёш, юбка солнце, юбка плиссе, гаде, складка жана башка көптөгөн юбкалардын түрлөрү бизге белгилүү. Ушул юбкалардын модельдерин алыш үчүн кандайдыр бир базалык чиймени тандап алып, ошол үстүндө модельдөө жүргүзүп, биз ушундай ар түрлүү формадагы юбкалардын фасондорун ала алабыз. Бүгүн биз түз фасондогу юбканын базалык чиймесинде кокеткалуу трапеция юбканы модельдейбиз. Ал үчүн биз юбканын сырткы көрүнүшүн мыкты билишибиз керек. Юбканын тышкы көрүнүшүн баяндоо. Аялдардын күнүмдүк кийилүүчү юбкасы, кездемеси костюмдук, кокеткасы кара түстөгү, кездеме менен айкалыштырылган, узуну тизеге чейин, этеги кичине кеңейтилген, эки тигиштүү жана капталында сыдырмасы бар. Модельдөө бул жаңы эскизтин негизинде базалык чиймеге модельдик өзгөртүү киргизүү процесси болуп эсептелет. Түз фасондогу юбканын конструкциясы силерде бар. Конструкция сабагынан чийгенсиңер. Ошол чиймени аласыңар. Таноолордун жайгашышын жылдырып, кокетка боло турган жерди аныктайбыз. Таноолорубузду каптал жакка жылдырыш керек болгон үчүн биз кичине ортодон каптал жакты көздөй жылдырабыз. Андан кийин кокетканын точкаларын белгилейбиз. К чекити менен биз бел сызыгынан жамбаш сызыгына чейин К чекитин 10 сантиметрге белгилеп койдук. Таноонун узундугу кокеткадан узун болгондуктан таноону кыскартабыз. Кокетка боло турган жерди ийри сызык менен, кызыл сызык менен белгилеп койдук. Эми конустук ыкма менен юбканы модельдейбиз. Ал үчүн таноодон төмөн көздөй сызык жүргүзөбүз. Ошол сызыктан этектен жогору көздөй кокеткага чейин кыркып келебиз. Таноолорду жабышыбыз керек. Анткени кокеткада таноо жок. Таноолорду жапканда, кыркып келип туруп жапканда, этеги өз алдынча кеңейип калат. Ошол кеңдик боюнча калтырабыз. Кокетканы бөлүп алдык, таноолорду жаап койдук, этегин кеңейттик. Үлгүлөрүбүзгө тигишке кошумчаларды кошуп, бычканга даяр үлгүлөрдү даярдап койдук. Бүгүнкү аткарыла турган тапшырма. Жогоруда аталган юбканын түрлөрү боюнча кайсы базалык негизги чиймеде модельденүүсүн аныктайбыз. Конустукка киреби, түз фасонго же кыйыктууга киреби? Экинчи, оборкалуу юбканы модельдөө. Юбканын моделин баяндоо, базалык чиймени тандоо жана өзгөртүү киргизүү, үлгүлөрдү алуу. Сүрөт берилген силерге, ошол сүрөт боюнча тапшыраманы аткарасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.